Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен оозду эрий турган чакчак даярдайбыз. Анда эмесе мени менен бирге болуңуздар. Чакчактын камырын даярдоо үчүн жарты кашык содабызга бир аз үстүнө уксус кошуп, экөөсүн жакшылап аралаштырып алабыз. Бизде ушундай реакция жүрөт. 4 жумурткабыздын үстүнө содабызды салып, венчиктин жардамы менен аралаштырабыз. Жумурткалуу массабыздын үстүнө электен өткөзүлгөн унубузду салып, камыр ыйлайбыз. Жумуртканын өзүнө ыйленген үчүн биздин камырыбыз катуураак болуп чыгат. Эми даяр болгон камырыбызды целлофан пакетке салып, тыныкканча халайдылыкка коюп алабыз. Мен камырды 30 мүнөт тыныктырып алдым. Эми камырыбызды алып, аз ун себелеп отуруп, камырыбызды жука кылып жайып алабыз. Камырыбызды жука кылып жайып алгандан кийин 10 мүнөткө жайылган боюнча калтырып коебуз. Камырыбызды октоого ороп, экиге ортосунан бөлүп кыркып алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй дагы майда бөлүктөргө бөлөбүз. Камырыбыздын бир бөлүгүн алып, ичке кылып, майдалап кыркып алабыз. Идишибизге майыбызды коюп, кызыгандан кийин камырыбызды аз-аздан салып отуруп бышырабыз. Камырды бирден көп салып жиберүүгө болбойт, себеби биздин камырлар майга түшкөндө көлөмү чоңоюп кетет. Мен чакчактын үстүнө ак кунжутту кууруп кошом. Кунжутту кууруп кошкондо чакчакка өзгөчө таам берет. Сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Чакчактын сиропун даярдайбыз. Ал үчүн идишибизге кум шекерибизди салып, үстүнө суу куябыз. Экөөсүн бир аз аралаштырып алгандан кийин үстүнө балыбызды салабыз. Жай отто аралаштырып отуруп 5 мүнөт кайнатабыз. Даяр болгон сиропту чакчактын үстүнө куюп, жакшылап аралаштырабыз. Мен бүгүн грек жаңгагын коштум. Сиздер кааласаңыздар, мейиз да кошсоңуздар болот. Өтө даамдуу чыгат. Мынакей достор, биздин чакчактарыбыз даяр болду. Менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Мени менен болгондоруңуздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон Динара Калилова.